Бүгүнкү күндө толук үй бүлө жана толук эмес үй бүлө деген түшүнүктү көп эле угуп келатабыз. Анан балдар тартип бузганда же кандайдыр бир өспүрүмдүк учурда кандайдыр бир чектерден ашып кеткенде биз дайым түшүнүктүү бул бала деген толук эмес үй бүлөдө чоңоюп атыптыр, атасы жок экен же энеси жок экен деген шашылыш бүтүмдөрдү чыгарып койгон жагдайыбыз бар. Билесиздерби? Мен ушул толук үй бүлө жана толук эмес үй бүлө деген сөз айкаштарына карата ичимде бир каршылык жаралып атат да. Анткени бүгүнкү күндө баланын абалын карап туруп, ал бала толук эмес үй бүлөдө чоңоюп аткан үчүн ушундай кадамдарга барып атат. Же болбосо ал бала толук эмес үй бүлөдө чоңоюп аткан үчүн ал бактысыз бала деп эсептеп койгондун өзү бул чоң жана терең жаңылыштык деп айтат элем. Мисалы келгиле, бүгүнкү күндө толук эмес үй бүлөдө бирок бактылуу чоңоюп аткан, толук эмес үй бүлөдө бирок өзүнө карата баасы эң сонун деңгээлде чоңоюп аткан балдарыбыз, эң сонун атмосферада, эң сонун үй бүлөдө, эң сонун атанын дагы, балким өз атасы көргөзбөсө дагы ошол эле үй бүлө мүчөлөрүндөгү эркек адам, тайэкеси же жездеси айтор тез жолугуп турган адам эркектин моделин, үлгүсүн көрсөтүп аткан, ошондон үлгү алып аткан балдар арабызда аз эмес. Же ошол эле толук үй бүлөдө чоңоюп, бирок атаны эртең менен бир көргөн, кечинде бир көргөн, көрсө дагы мас абалында, же болбосо апасын сагып аткан абалда, бирок толук үй бүлөдө бактысыз чоңоюп аткан үй бүлөлөр балдар дагы аз эмес. Ошол себептен келиңиздер деги эле толук үй бүлө, анан толук эмес үй бүлө деген түшүнүктөрдөн алыстайлы дагы. Бала ал толукпу керек болсо, толук эмес үй бүлөдөгү ошол эле ата, жалгыз бой ата, ошол эле жалгыз бой эне толук үй бүлөгө караганда 1000 эсе түбөлүк, 1000 эсе мыкты, сапаттуу тарбия берип аткан апалар, аталар бар жалгыз бой. Ошол эле толук үй бүлөдө чоңоюп атып, апанын дагы, атанын да мээримине суусап аткан балдар дагы бар. Толук эле үй бүлөдө жашап атып, миграцияга кеткен ата-энелер канча, алыс барбайлы. Толук эле үй бүлөдө жашап атып, зорлук зомбулук көргөн балдар канча. Албетте, толук эмес үй бүлөдө дагы жагымсыз атмосфералар бар. Мен 5 кол тең эмес деп жакшы сөздү айтып келишет. Ошол себептен бүгүнкү күндөн баштап балдарыбызга орусча ярлыктарды деп коет го. Сен толук эмес үй бүлөдө чоңоюп атасың, ошондуктан сен тартипсизсиң. Сен атанын тарбиясын көргөн эмессиң, ошондуктан тартипсизсиң деген бир мындай чектеген ынанымдардан алыс болуп, балдардын психикасын талкалап албасак. Эң негизгиси балдар бактылуу үй бүлөдө чоңоюп атабы же бактысыз үй бүлөдө чоңоюп атабы. Эң негизгиси бала жашап аткан үй бүлөнүн атмосферасы кандай. Эң негизгиси ошол жерде жалгыз атабы, жалгыз апабы же ата-энеби, ошолордун өздөрүнүн психикалык абалы кандай, ошол адамдардын өздөрүнүн берген тарбиясы, берген үлгүсү кандай. Ошол нерселерге басым койгонго аракет кылсак эң сонун болмок.